Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен Катар мамлекетиндеги Доха шаарындамын. Биздин кыргыз студенттерибиз ушул Доха шаарындагы өтүп жаткан Shell эко марафонуна катышкан турат. Биз болсо расмий демөөрчүсү катары аларды колдоп коелу деп келдик. Андан тышкары урматтуу автосүйүүчүлөр, силер үчүн автоунаа контентин даярдап жүрөм. Ошондуктан бүгүнкү күндө Доха шаарындагы расмий Toyota борборунда турам. Эмнеге десеңер, биздин өлкөдөгү мисалы Corolla, Camry, Land Cruiser деген үлгүлөр кантип айырмаланат? Анан Катар жана башка араб өлкөлөрүндө дагы кандай өзгөчө Toyotанын үлгүлөрү бар, ошонун баардыгын көрсөтүп кетем. Экрандан алыстабагыла, биз болсо баштайлы. Так, мынакей биринчи ушул Land Cruiser'ды көрсөтүп кетейин. Негизи ушул Land Cruiser'лердин араб өлкөлөрүндө бир нече топтомдору болот экен. Биринчи эки топтомдору ушундай көрүнөт экен. Мисалы, дөңгөлөктөрү жөнөкөй. Анан жада калса ушул күзгүлөрү ушундай ак түскө боелгон эмес. Ал эми ушул Land Cruiser'дин салонун көрөлү достор. Салону дөп жөнөкөй. Мынакей отургучтары кездемеден жасалган. Жада калса отургучтарды өзүңөр колуңар менен жылдырасыздар мынакей. Руль болсо мындай булгарга окшош материалдан жасалган. Мунун от алдыруучу баскычы барбы же жокпу азыр көрөлү. Мынакей бар экен. Мисалы ушул эшиктердин каптоосу, бул каптоосу деле жөнөкөй. Бул мындай сапаттуу булгарга окшобойт. Анан ушул жерлери да мынакей жөп жөнөкөй пластик. Анан ушул баскычтарынан да байкаса болот мынакей. Топтому жөнөкөй. Эч кандай кошумча опциялары камсыздалган эмес. Анан экраны мынакей. Экраны деле кичинекей экен. Арты деле жөнөкөй. Экрандары жок. Бул жакта климат контролдун башкаруусу. Анан болду достор. Багажнигинде электропривод жок экен. Өзү эле ачылат ушундай газ торсиондор менен. Анан бул 3-чү катар менен камсыздалган. Анан негизи арабтар ушундай күрөң түстөгү салондорду жактырышат экен. Бизде мындай күрөң түстөгү салондор анчалык белгилүү эмес. Дөңгөлөктөр мына жөнөкөй темирден эле жасалган дөңгөлөктөр. Өтө жөнөкөй дизайнда. Ал эми ушул Land Cruiser'дин маалыматын көрсөк, мынакей бул LCGX деген топтом экен. 4 литр 6 цилиндр кыймылдаткычы менен камсыздалган. Жалпы 271 аттын күч менен. Негизи 4 литр кыймылдаткычы эстен кетпесе биздин өлкөдө сунушталбайт. Бир гана 3.5 моторлору. Анан мунун 6 баскычтуу өзү которгон жүрүк отурмосу бар. Бул Land Cruiser негизи Жапония өлкөсүндө чыгарылыптыр. Баасы болсо Катардын акчасы менен санаганда 228 000 реал. Доллар жана сом менен канча болот экранга көрсөтүп берем. Так, кийинки Land Cruiser бул деген PHEV деген үлгүсү экен. Демек, гибрид достор. 2026 жылы чыгарылган LCGXR HEV деген топтом экен. 3.5 twin turbo мотору гибрид менен кошо иштейт. 457 аттын күч менен экен достор. 10 баскычтуу автомат. Мынакей. Арабтар ушундай сызыкчаларды аябай жакшы көрүшөт экен. Ал эми салонун көрөлү. Мунун топтому жакшыраак экен. Анткени булгардан жасалган отургучтары толук электропакет. Мынакей жанакы жөнөкөй топтомунда бул жерлери кара пластиктен жасалган. Бул жагында жыгачка окшогон элементтери бар экен. Анан руль деле мындай жалпысынан сапаттуураак сезилет. Анан бул жагында да жыгачка окшогон элементтери бар экен. Мынакей салону чоңураак экраны бар. Чатырында болсо айнеги орнотулган. Ал эми артын көрсөтсөм, мынакей арты. Артында экрандары бар экен. Мынакей. JBL аудио системасы менен экен. Бул жакшы топтом экен. Биздин өлкөдө Кыргызстанда мындай гибридтер сунушталбайт расмий түрдө. Так, мунун баасы 345 000 реал экен. Бул деле Жапония өлкөсүнөн чыгарылыптыр. Мынакей. Топтомунда ушул нерселердин баардыгы бар экен. Мынакей кезектеги Land Cruiser. Мунун топтомун азыр көрөлү. Land Cruiser GXR R6M дейт. Бул болсо 4 литр кыймылдаткыч менен камсыздалган, 6 цилиндр 271 аттын күчү менен. Так, 6 баскычтуу автомат. Мынакей мунун деле сызыкчалары бар экен. Капталында. Отургучтары булгардан жасалган. Мунун топтому мындай тиги караганда, тетиги биринчи Land Cruiser'га караганда мунун топтому бир аз жакшыраак экен. Анткени мынакей экраны жанакындай эле кичинекей, бирок отургучтары булгардан жасалган. Электроручник бар. Так. Мынакей арты. Так, мунун деле 3-чү катардагы отургучтары бар экен. Анан ушундай алюминий бул жака чапталыптыр. Так, мунун электроприводу бар экен. Ол так. Бул компрессор экен достор. Компрессор менен чогуу келет экен. Так, мунун электроприводу барбы же жокпу азыр көрөлү.
Бұл гибридтің электроприводы бар екен. Так, бұл жақта мынакей кілемчелері, аптечка. Бұл не екен? Бұл наушниктер екен. Так, бұл болса қосымша чехолдары ұқсайды отырғыштарына. Оригинал чехолдары. Жоқ, достар, бұл prayer mat дейді. Демек, бұл жайнамаз екен, достар. Қарағатшы. Араб өлкөлөрүндө ушул Land Cruiser'лер ушундай жайнамаз менен чогуу келеткен. Оригинал Toyota'нын жайнамазы. Кандай сонун, достор. Анан, достор, дагы бир өзгөчөлүгү ушул Land Cruiser жана LX үлгүлөрүндө ар бирөөсүндө жүргүнчү отурган тарабында өрт өчүргүч бар экен. Негизи ошол өрт өчүргүчү бир гана араб өлкөлөрү үчүн чыгарылган Land Cruiser жана LX үлгүлөрүндө эмнегедир бар. Мынакей кезектеги Land Cruiser GXR топтомунда бул кымбатыраак экен. 330 000 реал, 3-5-6 цилиндр твин турбо кыймылдаткыч менен, 409 аттын күч менен. Так, 10 баскычтуу автомат. Мына, ушул опциялардын бардыгы бар. Так, отургучтары булгардан жасалган, рулю да булгардан жасалган, жыгачка окшогон элементтер менен. Экраны чоң экен, мультимедианын экраны мынакей. Чоңураак экраны. Так, проекциясы жок экен. Чатырында айнеги бар. Так, дагы эмнеси бар экен? Мынакей дифференциалдын бекиткичи. Ар кандай айдоочу режимдери, электроручник, автохолд системасы. Анан бул жакта ушундай буюмдарды сала турган жери бар экен, мынакей. Абай кененкен. Могул эмнеси экен? Бул тамеки сала турган эмеси экен, идиши. Артында экрандары бар экен. Мынакей. Экрандары орнотулган. Жана JBL аудио системасы. Ал эми, достор, Land Cruiser Prado өтөлү. Ушул Prado жөнүндө силерге маалыматын көрсөтүп, тартып кетейин. Менин оюмча, булардын баасы өтө эле кымбат. Бүт пластик. Бул жери пластик, бул жери пластик. Рулю деле пластиктен жасалган, мынакей. Булар эмес, бул пластик. Арты деле жөнөкөй. Мына. Кездемеден жасалган отургучтары. Анан дагы эмнеси бар экен? Эч нерсеси деле жок экен. Артында мынакей климат контролдун башкаруусу. Экраны мынакей кичинекей экен. Үстүндө чатырында айнеги жок экен. Мынакей эми жук салгычын көрсөтөйүн. Мына бул жагында спойлер жок экен. Спойлери жок болгондо бир кызыктай көрүнүп калат экен, карагылачы. Турбо кыймылдаткычы. Көлөмү 3-5 болуш керек. Так, мунун электроприводу жок экен. 3-чү катарда отургучтары бар. Отургучтарды өзүңөр эле колуңар менен жаткызып тургузасыздар. Так, бул жакта аптечкасы бар экен. Болду, достор. Жөнөкөй жук салгычы. Prado 2025 чыгарылган жылы. Бул деле Жапония мамлекетинен чыгарылыптыр. Баасы 197 000 реал. Бул 2-4 цилиндр турбо кыймылдаткыч менен камсыздалган экен. Жалпы 267 аттын күч менен. Жүрүк отурмосу болсо 8 баскычтуу автомат. Анан албетте толук привод. Мынакей ушул опциялардын бардыгы бар экен. Ал эми течерде дагы бир Prado турат. Кезектеги Prado. Бирок мунун бети башкача экен. Фаралары жана радиатордун торчосу бир аз башкача. Бул деген Prado классик экен. Баасы 183 000 реал. Ошондой эле 2-4 цилиндр турбо кыймылдаткычы 267 аттын күчү менен жана 8 баскычтуу автомат менен камсыздалган. Мында деле жөнөкөй экран экен. Салон деле өтө жөнөкөй. Бүт капкара түстөгү пластик. Рулду өзүңөр ушундай мынакей регулировка кыласыздар. Так. Отургучтардын баскычтары жок. Өзүңөр эле колуңар менен жылдырасыздар. Отургучтары кездемеден жасалган. Чатырында айнеги жок. Арты деле жөнөкөй. Негизи арабтар ушундай жөнөкөй Land Cruiser Prado'ларды жана Land Cruiser 300'дөрдү жактырышат. Так, мынакей бул жакта эми Toyota Fortuner бар экен. Fortuner өзүңөр билгендей эле биздин өлкөдө да сунушталат. Анан мен ушул Fortuner'ды дайыма Forerunner'ге окшоштура берем. Анткени өзүңөр билгендей эле Forerunner бир гана Америкада сатылат. Toyota Fortuner үлгүсү Казакстанда, Кыргызстанда, Орусияда, Азия жана Араб өлкөлөрүндө сунушталат.
Ал эми мунун маалыматын көрөлү. Мынакей бул Fortuner Made in Indonesia дейт. Демек бул Fortuner Индонезия өлкөсүнөн чыгарылган. 4 литр 6 цилиндр кыймылдаткыч менен камсыздалган, 235 аттын күч менен. Баасы болсо 159 000 реал. Так, жүрүк отурмосу болсо, так, 6 баскычтуу автомат жалбырактары менен, мынакей ушул опциялардын бардыгы бар экен. Ачкыч эскерүү системасы бар. Мынакей салону ушундай күрөң түстөгү булгардан жасалган экен. Аябай жакшы көрүнөт экен. Мынакей булгардын сапаты жакшы эле. Рулу деле булгардан жасалган. Бул жагында жыгач кошугун элементи бар экен. Опциялардан дифференциалдын бекиткичи, ар кандай айдоочу режимдери, отургучтун муздаткычы, жылыткычтары жок экен достор. Баса ушул Toyotалар араб өлкөлөрүндө Toyotалардын көбүнчөсү отургучтардын жылыткычтары менен келбейт. Анткени ушул жылыткычтар кереги деле жок. Жайында ушул араб өлкөлөрүндө температура +40, +50ге чейин барат. Ошондуктан буларга жанагы отургучтардын жылыткычтарын кошпойт. Бир гана муздаткычтар менен келет. Так, бул толук приводду башкара турган баскычы, аудио системасы, анан мынакей мультимедиа системасынын экраны ушундай экен. Албетте толук электропакет, отургучтарды баскычтар менен жылырасар. Артын көрөлү. Мынакей арты болсо ушундай экен. Чатырында айнеги жок. Так, эми жүк салгычын көрөлү. Электропривод бар экен. 3-чү катардагы отургучтар менен келет экен. Так, аудио системасы жөнөкөй эле аудио система экен. Баасын мен айтып кеттим, 159 000 реал. Ушундай Fortuner үлгүсүндөгү Toyotаны жактыргандар барбы? Комментарий жазып, лайктан басып коелу достор. Бул жерде болсо белгилүү RAV4 достор. Toyota RAV4 үлгүсүндөгү уна 127 000 реал турат экен. 2.5 4 цилиндр кыймылдаткыч менен 203 аттын күчү. Так, жүрүк отурмосу болсо, өзү отурган жүрүк отурмосу 8 баскычтуу автомат. Бул RAV4 Жапония өлкөсүнөн чыгарылыптыр. Ушул опциялардын бардыгы бар. Так, салонун көрсөтөйүн. Албетте ачкыч эскерүү системасы бар. Отургучтар болсо ушундай өзгөчө булгардан жасалыптыр. Жакшы көрүнөт экен. Анын ушундай элементтер бар экен мынакей. Бирок рулу жөнөкөй пластиктен жасалган. Мынакей. Өзүңөр көрсөңөр болот. Бул булгар эмес. Пластиктен жасалган рулу. Бирок экраны чоң экен. Экраны чоң. Ар кандай жүрүү режимдери, электроручник, климат контроль. Бирок мунун отургучтун муздаткычы жок экен достор. Жүк салгычында электроприводу жок. Өзүңөр ачып жабышыңар керек. Араб өлкөлөрүндө ушундай RAV4 сунушталат экен. Эми бюджеттик варианттарга өтөбүз достор. Бул RAV4төн кичинекейирээк варианты. Urban Cruiser деген аталыш менен 1.5 мотору, 4 цилиндр, 102 аттын күчү менен жана 6 баскычтуу автомат. Мынакей. Бул болсо мынакей Made in India дейт. Индияда ушул үлгүсү чыгарылат экен. Баасы болсо 75 000 реал. Анан топтомунда ушул опциялары бар. Бул эми таза бюджеттик кроссовер. Дөңгөлөктөрү алдыңкы дөңгөлөктөр гана аракетте. Бирок ачкыч эскерүү системасы бар экен. Мынакей салону. Салону жөнөкөйрөөк RAV4-кө караганда. Экраны бар экен. Электроручник бар экен. Автохолд. Отургучтун муздаткычтары жок экен. Тиги жагынан көрсөтүп кетейин. Мынакей арты. Артында ушундай пардалары бар экен. Бирок мунун рулу булгардан жасалган руль экен мынакей. Тиги RAV4тө пластиктен жасалган руль болчу. Бул булгардан жасалыптыр. Толук электропакет. Отургучтарды өзүңөр колуңар менен эле жылдырасыңар. Так, андан кийинки өзгөчө үлгүсү Toyota Race үлгүсүндөгү автоунаа. Бул деле биздин өлкөдө сунушталбайт. Баасы 57 700 реал экен. Мунун кыймылдаткычынын көлөмү 1.2 литр экен. 3 цилиндр мотор достор. 87 аттын күч менен, так, CVT экен. Демек, вариатор жүрүк отурмосу менен алдыңкы дөңгөлөктөрү аракетте. Made in Indonesia дейт.
Индонезия өлкөсүнөн чыгарылыптыр. Анан ушул опциялардын бардыгы бар экен. Салонун көрсөтөйүн. Салон эми бюджеттик варианттагы салон. Өтө жөнөкөй достор. Кайрадан эле капкара пластик, өтө сонун жыттанган пластик. Рулы пластиктен жасалган. Бул жагында эмнеси бар экен? Так, бул бөтөлкө рамагыч экен. Мынакей жөнөкөй ручник. Отуруштар албетте кездемеден жасалган. Так, мынакей. Арты деле жөнөкөй экен. Бул эми компакт кроссовер. Муну эми кроссовер деп деле айта албайсың. Бул жанакы Honda HR-V бар го. Ошол Honda HR-V'ге окшош кетет экен. Ал эми достор, баарына белгилүү Corolla. Араб өлкөлөрүндө кандай Corolla сунушталат, азыр көрөлү. Так, Corolla 1.6 литр дейт. 4 цилиндр мотор албетте. Баасы 74.900 реал. Бул Made in Taiwan дейт. Тайвань өлкөсүнөн чыгарылыптыр. Албетте алдыңкы дөңгөлөктөрү аракетте. 121 аттын күчү менен. Мынакей салону ушундай ачык түстөгү элементтери менен экен. Жадагысы ушул кармагычтары. Сары түстөгү кармагычтары. Салонун жөнөкөй. Бүт пластиктен жасалган. Кичинекей экраны бар экен. Климат контроль. Муздаткычы менен албетте. Араб өлкөлөрүндө муздаткыч сөзсүз түрдө керек. Арты, мынакей арты жөп жөнөкөй. Бир гана терезени ача турган баскычы бар экен. Болду. Башка эч нерсе жок. Так, баасын айттым. 74.900 реал. Так, эми акыркы бюджеттик вариант Toyota Yaris бар экен. Мунун баасы 60.000 реал. Бул Таиландтан чыгарылыптыр. Made in Thailand дейт. Так, 1.5 көлөмү, 4 цилиндр мотор, 105 аттын күч менен. Жүрүк отурмосу вариатор. Мунун кебитеси Corolla'га окшош кетет экен бир аз. Так, салонун көрөлү. Дискалары 15-чи диаметрдеги дискалар окшойт. 195, 65, 15 экен. 15-чи диаметрдеги дискалары. Мынакей салону. Салон деле өтө жөнөкөй экен. Пластик, жөнөкөй ручник. Айдоочу режимдерин тандай албайсыңар. Бир гана климат контроль, экран, мультимедиа системасы деле жөнөкөй болуш керек. Терезелердин баскычтары, отургучтары албетте кездемеден жасалган. Анан отургучтарды өзүңөр жылырасыңар. Мынакей арткы жагы. Так, бул жагына бөтөлкө рамагычты кылып коюптур. Эми жүк салгычын көрөлү. Кайсыл унаага окшош кетет десеңер, негизи бул Yaris Кыргызстанда жок. Бирок Кыргызстандагы Chevrolet Cobalt'ка окшош кетет экен. Мындай бюджеттик варианттагы автоунаа. Өтө жөнөкөй. Так, эми бул жакта болсо Toyota'нын спорт унаасы. Бул Toyota биздин өлкөдө сунушталбайт. Toyota GR86 үлгүсүндөгү автоунаа. Баасы 125.000 реал экен. 2.4 цилиндр кыймылдаткыч менен 233 аттын күчү менен. Так, жана 6 баскычтуу өзү отурган жүрүк отурмасы менен. Мынакей салонун көрөлү. Булардын механика варианттары да болуш керек негизи. Отургучтун жылыкчы бар экен достор. Ар кандай айдоочу режимдери, климат контроль, мультимедиа системанын экраны ушундай. Так, эми тиги жагынан көрсөтөйүн. Негизи бул 4 кишилик. Бирок бул жака алдына 2 киши отурса, артына 2 киши батпай калат го дейм. Батат, эми бирок кыйналып кетет. Мынакей. Муну жылдырып көрөйүн. Мынакей. Артында ушундай отургучтар бар. Анан буттар үчүн орун жок экен. Michelin Pilot Sport деген дөңгөлөктөр менен экен. 233 аттын күчү достор. Бул негизи заводдон чыкканда эле бул күчтүү Toyota. Анан буларды тюнинг кылганды жакшы көрүшөт. Тюнинг кылганда бул өтө күчтүү спорт унаасы болуп калат. Анан эстен кетпесе, мунун арткы дөңгөлөктөрү аракетте. Так, азыр көрөлү. Так, бул жакта жазылбаптыр. Так, азыр могул жактан далилдесек болот. Мынакей. Бул жакка келип, астын карайлы. Дифференциал бар болсо, демек арткы дөңгөлөктөрү аракетте. Ооба, тигине редуктор бар экен. Тет жерде редуктор турат. Демек, мунун арткы дөңгөлөктөрү аракетте. Муну тюнинг кылганда достор,
өтө күчтүү дрифт кылса болот. Анан негизи бул өтө жапыз. Отурганда да кыйналып кетесиңер. Мынакей булгардан жасалган рулю. Ушундай ГР деген белгиси бар экен. Так, жөнөкөй ручник. Мынакей электропакет. Анан бул жактары алькантарадан жасалып тур достор. Аябай жагымдуу сезилет экен. Бирок бул жагы пластик, бул жагы булгары. Отуруштарды өзүңөр жылдырасыңар. Бирок отуруштар мындай сапаттуу булгардан жана алькантарадан жасалыптыр. Бул жерде дагы бир бюджеттик варианттагы унаа бар экен, бирок бул үй бүлөлүк минивэн достор. Мунун баасы 75 000 реал экен. Бул Индонезия өлкөсүнөн чыгарылыптыр. Кыймылдаткычтын көлөмү 1,5 литр, 4 цилиндр жана 105 аттын күч менен. Жүрүк отурмасы болсо вариатор. Күзгүсүндө камерасы бар экен. Ачкычсыз кирүү системасы бар. Рулю мындай булгардан жасалыптыр. Электроручник бар. Так, мынакей экраны кичинекей эле экен. Бул жагында бөтөлкө ыргмагычы бар экен. Мындай жалпысынан жакшы эле жасалыптыр. Отуруштары кездемеден жана булгардан жасалыптыр. Бирок булгарынын сапаты мындай орточо эле экен. Анан тиги жагында 3-чү катардагы отуруштар бар. Бизде ушундай Toyotалар сунушталса кандай болмок деп ойлойсуңар? Комментарийге жазгылачы. Ошол менен достор видео саяктады. Эми биздин жана арабтардын базардын айырмасын түшүнүңөр окшойт. Анан өзүңөр көрүп тургандай эле арабтар ушундай Land Cruiser'лерди өтө жакшы көрүшөт экен.